Куршап айыл аймагындагы таза суу тартыштыгын жою максатында башталган долбоордун курулушунда иш кызуу. Март айында старт алган курулуштун негизги бөлүгү болгон суу кампасынын пайдубалын түптөө иштер башталды. Иш чарада президенттин оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана айыл тургундары менен бирге капсула салышты. Ушул тапта 22 миңден ашуун калкы бар. Айыл аймакта калктын 30% гана ичүүчү суу менен камсыздалган. Эми электиктерди түйшөлткөн суу маселеси биротоло жоюлмай болду. Долбоор боюнча курулуш 15 айда бүтүшү керек. Учурда жергиликтүү бийлик куруучуларга суу тартуу иштеринде тоскоолдуктар жаралбашы үчүн кызыл сызыкка чыгып алгандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Анткени бир эле көчөдө 40ка жакын турак-жай кызыл сызыкка чыгып алгандар болсо, мындай көрүнүш дагы 2 көчөдө бар. Камчыбек көчөсүндө дагы бир 30-40тай бар. Жалпы эсебин алганда бир 80-90га жакын үйлөр кызылга чыгып алган. Бирок өздөрү деле бизге азыр эң негизги көйгөй таза суу болгону менен байланыштуу. Өздөрү ошого туура түшүнүү менен буздуруп жок, каршылык жок. Эгин талаада дагы бизде азыр негизинен анча үлүш жерлеринен дагы турбаларды казып өтүү иштери жүрүп атат. Бирок алар деле элдер деле өздөрүнүн түшүнүү менен бул эми турба жердин астында калып кетет. Жок, эгиндер эгилген. Эгерде биз эгиндин чекесинен жолдор бар, ошо жолдор менен алып кетип атышат. Бул долбоор 3 айыл аймакта ишке ашат. Алар Куршап, Мырзаэке жана Дөң булак. Баары бир эле учурда курулуусу зарыл. Бул тапта суу тартуу Мырзаэке, Дөң булак айылдарында да башталды. 3 айылдагы таза суу көйгөйүн чечүүгө Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы 6 миллион евро бөлүнгөн. Бул биринчи траншы, экинчи траншында дагы бир 8 миллиондун тегерегинде болот. Анда көбүнчө бир 60-70% айылдын ичиндеги көчөлөрдү менен анан кийин ар бир үйгө жанакы шөчүк менен суу коюлат. Шөчүктөрдү көрдүңүздөр, үйдүн ичине коюлбайт, ал атайын сыртта утепленный шкаф менен, темир шкаф менен сыртта коюлат. Баягы контролёрдагы обслуживание дагы мындай жеңил болот. Биз ошол жерге суу жеткирип, элди суу камсыздалабыз деген ниет бар. Курулуш иштерин Импульс Ош компаниясы алып барууда. 2 этап менен куруучу долбоордо айылдардагы ар бир көчөлөргө чейин киргизилет. Сапаты тиешелүү кызматтар тарабынан тескерип турат. Башкысы калкка ичүүчү таза суу жеткирүүдө бардык талаптар сакталып, долбоордо көргөзүлгөн иштер толугу менен аткарылат. Бул Куршап айыл өкмөтүнүн өзүндө 1,5 миң кубтан эко, бул 3 миң куб. Мырзакеде 1000 кубтан эко, жана Дөң булакта 500 кубтан эко. Бул Куршап айылын алганда ушул тиги Куршаптын баш жагынан скважина салынып, ошол жерден насосныйдан ушул жерге чейин тартылып келип, анан Куршаптын элдерине суу берилет. Бүгүнкү учурда уже именно Куршап айылын алсак уже 4 километрдей турба уже түтүктөрү бүтүп калды, суу түтүктөрү. Резервуар уже бетонированный жерине жеттик. Ошол эле параллельно ошол эле Мырзаке, Дөң булактарда азыр иштер кетип атат. Бул резервуарды казып атабыз, котловандарын жана Дөң булакта уже суу түтүктөрү уже салынып башталды уже. Ош облусунун аймактарында жалпы 493 айыл болгон болсо, анын 407си таза суу менен камсыздалган. Жашоочулардын ичүүчү таза сууга болгон муктаждыгы 80%га кыскаргандыгын билдирет. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.